Биз турган бала бакчанын мурунку жетекчиси бул жерде иштебеген кызматкерлерден 6 жыл бою баянасын өзүнө чегерип жүргөн. Сотрудниктерге кредит алдырчу, мен ошону көргөм. Иштебеген адамдарга жазуу болгон жок, бир да болгон жок. Эл акырында чыдабай калганда эл көтөрүлүп, эл чыкты. Сузакта мамлекеттин акчасын мыйзамсыз жол менен алып келген бала бакчанын жетекчисине иш козголду. Бул маалыматты башкы прокуратура тастыктайт. Анда Барпы айыл аймагындагы Элхан мамлекеттик балдар бакчасынын мурдагы жетекчиси иштебеген кишилер үчүн маяны алып жүргөнү аныкталган. Ал директор бала бакча ачылгандан тартып 15 жыл мекеме башчысы болгон. Ушул тапта аталган бакчада 20 кызматкер иштеп, 100дөн ашуун бала тарбия алууда. Мекеменин азыркы жетекчиси да 2015 жылдан 19 жылга чейин ушул бакчада тарбиячы болуп иштеген. Айтымында ошол мезгилдери директордун жоруктарын байкашкан, бирок эч жака кайрыла алган эмеспиз дейт. Кийин айылдагы элдин демилгеси менен текшерүү иштери башталган. Бул окуя боюнча мен 2015-тен баштап 2019-га чейин иштедим ушул жерде. Мен иштегенде ошол баягы сотрудниктерге кредит алдырчу, мен ошону көргөм. Анан балдардын питаниясы начар болчу. Мен ушуларды айта алам. Анан баягы толук ошол штаттагы адамдар толук иштечү эмес. Ошону сиз байкаган экенсиз да, мындай кайрылуу кылгансызбы? Кайрылуу кылган жокпуз. Себеби биз сүйлөтчүбүз. Ошол себептен кайрылуу кылган жокпуз. Унчукпай иштей бергенбиз. Бул иштин ачылып кетишинин себеби ошо Чокмур айылынын тургундары көтөрүлдү. Себеби алар көрүп отурат да. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, баарын көрүп отурат. Эл акырында чыдабай калганда эл көтөрүлүп, эл чыкты. Ал 2015 жылдан 2021 жылдар аралыгында тагыраагы 6 жыл бою жок адамдардын акчасын алып келген. Мындан улам мамлекетке 1 миллион 170 миң сомдон ашуун зыян келтирилген. Сузак райондук прокуратурасы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, тергөө амалдарын жүргүзө баштады. Элдин кайрылуусу менен өткөн жылы бакча текшерүүгө алынып, жетекчисине сөгүш берилген. Тарбиячыларды кызматка алуу, бошотуу бакча башчысынын жоопкерчилигинде. Райондук билим берүү бөлүмү акыркы 2 жылдан берки текшерүүлөрдө мындай жосунсуз иштер орун албаганын айтышты. Жакынкы арада да бул багытта көзөмөл жүрөөрүн билдиришти. Кошуп жазуу болгон эмес. Бунун себеби атайын органдар айттым го, жогоруда 5-6 орган текшергенбиз, 5-6 орган табелдерин алып келгенбиз. Бүгүнкү күндө ошонун табелдери турат бизде. Ошондо болгон эмес. Ал 15 жылдан баштап ошо 20 жылга чейин болгон. Ошол нерсени бүгүнкү күндө укук органдары карап, бүгүнкү тергөө иштери бүтүп, сотко өтөөрүнүн алдында турат дейт. Сөзсүз түрдө башкаларга сабак болот. Мына жакынкы күндөрдө атайын кадрдык неме менен иш кагаздары боюнча бизди кадр тейлеген адисибиз да текшерип келди. Бир ondan ашык мектепке чейинки билим берүүмдөрүн анда да бүгүнкү күндө кездешкен жок. Калгандарын мындан мына текшеребиз. Коомчулук мындай фактылар көп эле мекемелерде текшерсе катталарын айтышат. 2021 жылыда Талас районунда орто мектептин директору мугалимдердин маянасынын бир бөлүгүн мыйзамсыз ыйгарып алып жүргөн деп иш козголгон. Тергөөнүн версиясы боюнча жетекчи мектептин кызматкерлерин жумуштан кетирүү менен коркутуп, акча чогултуп келген. Сузак району боюнча 50дөн ашуун мектепке чейинки билим берүү мекемеси бар. Анда 6,5 миңден ашуун бала тарбияланат. Мектепке чейинки билим берүү боюнча окуган адистер аз. Штаттык бирдиктердин басымдуусунда башталгыч класс мугалимдери түзөт. Алардын маянасы кызматына жана стажына карап 5 миңден 16-17 миңге чейин. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Сузак району.